Bir жигит фамилиясын жазганга үлгүрбөй калдым. Айыл өкмөттөрдү эл өзү шайлап алуу боюнча маселени көтөрдү. Так, Аламидин районуна жаңы оорукана керек, бала бакча керек, салып берсеңер митинг пикетке чыкпайбыз деп коркуттуңуз да. Айыл өкмөттөр боюнча дагы ротация кылышыбыз керек эле. Биз аган жете элекпиз, акимдерди кылдык, жакшы жемишин берип атат. Анан өзүңүздөр мына түндүктөн, түштүктөн барыңыздар отурасыздар, Мурда ошол акимдер отуруп алып туруп, баягы кланын, өзүнүн кланын, ошо мисалы бир Кара суулук аким деле иштей берген да, өмүр бою эле. Болду, өзүнүн эле жакын туугандарын чогултуп алып, жер алган деле ошолор, тендер уткан деле ошолор, башка ишти кылган деле ошолор болуп, карапайым эл каралбай калган, жөнөкөй эл. Биз ошон үчүн ротация кылдык. Жемишин бердиби ошол? Эми 100% деп айта албайм, бир 80-90% жакшы жагына бурулду го. Бурулду да. Айыл өкмөттөр да ушундай. Айыл өкмөттөр да туугандарын, тааныштарын чогултуп алат дагы, жер алган ошол арендага жерди оформить этип коет, үй салган дагы ушулар. Буларды да ротация кылышыбыз керек эле. Бирок биз азыр ротация кылганда үй жай маселесин чече албай калат экенбиз. Ошол оор болуп калат экен. Барып келип иштеш кыйын болуп калат экен. Ошон үчүн муну азыр кийинкиге калтырып туруп атабыз. Митинг пикетке чыкпай эле койгула, биз силерди бала бакча, мектептерди биз өзүбүз кызыктарбыз. Тез арада ошону жакынкы жылдары жокко чыгарып, баарын салып берип, камсыз кылып берсек деген тилегибиз бар. Тилекке каршы бюджетибиздин тартыштыгынан гана болуп атат да бул.